Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Москвада акча алмаштыруучу жайда адамдарды алдап жүргөн кыргызстандыктар кармалды. Москвада адамдарды акча алмаштыруу менен алдап кеткен ири уюшкан кылмыштуу топтун бети ачылды. Жалпысынан алар 250 миллион рубльдан ашык уурдашкан. Бул тууралуу База Телеграм каналы билдирди. Маалыматта кылмыштуу топ 2022 жылдын апрель айынын башында пайда болгондугу тууралуу айтылат. Анын негиздөөчүлөрү 41 жана 36 жаштагы жарандар болгон. Алар борбордук банк тарабынан киргизилген алмашууга тыюу салуудан улам валютага болгон чоң суроо талапка көңүл буруп, кошумча акча табуу чечимин чыгарышкан. Кийинчерээк аларга дагы бир нече адам кошулган. Жалпысынан кылмыштуу топко кеминде 13 адам кирген. Алардын арасында аял киши бар. Уюшкан кылмыштуу топтун дээрлик бардык мүчөлөрү кыргыз жарандары болгон деп айтылат маалыматта. Акча алмаштыруу операцияларына жамынып топтун мүчөлөрү акчаны алып качып кетишкен. Ошол эле учурда топтун милдеттери так бөлүштүрүлгөн. Катышуучулардын бир бөлүгү акчаны алмаштырууну каалаган адамдарды издөө менен алектенишсе, башкалары түздөн-түз алмаштырып, ал эми үчүнчү топ кайтаруу ишин аткарган. Учурда 7 адам кармалды. Алардын 6 камакка алынды. Бирөө айрым аракеттерге тыюу салынды. Аларга кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу чөйрөнү уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Дагы 6 адам федералдык издөөгө алынды. Булак Суперкежи. Столтенберг. НАТО өлкөлөрүнүн аскер кампаларындагы запастар түгөнүп жатат. Көптөгөн НАТО өлкөлөрүндө курал-жарак жана угдарынын запасы түгөнүп калганын жана аларды толуктоо керектигин уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг Германиядагы өнөр жай форумунда билдирди. Бизге ишенимдүү коргонуу өнөр жайы керек. Курал-жарак жана угдарыбыздын запастары түгөнүп калды. Аларды толуктоо керек. Германиядагы эмес, НАТОнун көптөгөн өлкөлөрүндө ошондой абал деп билдирет РИА Новости анын сөзүнө шилтеме берип. НАТОнун баш катчысы бул тема өткөн жума күнү блокко кирген өлкөлөрдүн коргоо министрликтеринин жыйынында талкууланганын эске салды. Анын айтымында Альянстын коргоо министрликтеринин жетекчилеринин 16-июндагы жыйынынын жыйынтыгында министрлер коргоону өндүрүшүн көбөйтүү зарылчылыгы боюнча бир пикирге келишкен. Украинага курал-жарак жеткирилген үчүн Россия буга чейин НАТО өлкөлөрүнө нота жөнөткөн. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина үчүн курал-жарак камтыган ар кандай жүк Россиянын мыйзамдуу бутасына айланарын белгилеген. Булак Спутникери. Футбол. Омандын башкы машыктыруучусу Кыргызстан Тажикстанга караганда күчтүү экенин айтты. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасы Түркмөнстан менен Тажикстанга караганда күчтүү. Бул тууралуу Оман курамасынын башкы машыктыруучусу Бранко Иванкович маалымат жыйынында айтты. Кыргыз курамасы менен 6 айдан кийин Азия кубогунда кезгеребиз. Бул беттеш атаңдашты азыртадан изилдөө үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Биз Кыргызстан курамасын сыйлайбыз. Анткени бул курама команда биздин мурунку атаңдаштарыбыз Түркмөнстан менен Тажикстанга караганда күчтүүрөөк деп эсептейм. Эки команда үчүн бул оюн абдан кызыктуу жана маанилүү болуш керек деген Иванкович. Белгилей кетсек, CAF Nations Cup 2023 турниринин алкагында Кыргыз курамасы Оман менен эртең 20-июнда Ташкентте ойнойт. Булак Суперкежи. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду кол тийбестик укугунан ажыратып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү боюнча башкы прокурор Курманкул Зулушевдин сунушун иликтеп кароо үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия 4 ирет жыйын өткөрдү.
Бирок кандай чечимге келишет айтуу кыйын. Азырынча эч кандай орток пикир табыла элек. Башкача айтканда, башкы прокурордун сунушунун мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин так ажырата албай жатышат. Бул маселеге тыкыр анализ кылышып, саресеп салып жаткан байкоочулардын айрымдары Жогорку Кеңештин депутаттары айла жок Адаган Мадумаровду кылмыш жоопкерчиликке тартууга уруксаат беришет дешсе, кээ бирлери эл өкүлдөрү өздөрүнүн кийинки тагдырларын ойлосо макулдук беришпейт деген көз караштарды карманышууда. Булак Назар Ньюс KG. Түштүк Африканын президенти Путин жана Зеленский менен болгон сүйлөшүүлөр туурасында айтып берди. Түштүк Африка Республикасынын президентинин айтымында Путин менен Зеленский Африка лидерлери менен өз ара аракеттенүүгө макул болушту. Тардан этери Сирил Рамафоса өздөрүнүн Африка лидерлеринин Россияга жана Украинага болгон иш сапарларында эки лидерге тең жолугушкандыгын, сүйлөшүүлөрдө мындан аркы кызматташууларда жемиштүү болоруна ишенгендигин билдирген. Рамафостун администрациясынын айтымында Путин да Зеленский да биринчи жолку бул визиттен кийин да кызматташа тургандыктарын билдиришкен. Кызматташуу процессинин жүрүшү менен чыр-чатактарды четтетүү жана сүйлөшүүлөрдү баштоо узак мөөнөттөгү тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн негизи болуп эсептелет деген мүнөздөгү билдирүүсү жарыяланган. Мындан тышкары Тардын президенти визит учурунда Россия менен Украинанын коопсуздук кепилдигин Африка өлкөлөрүнүн лидерлери моюндарына алышып, кырдаалды жөнгө салууга сунуш кылган 10 пунктту да айтып өттү. Ал африкалык лидерлер континенттен сыртка биринчи ирет тынчтык миссиясы менен чыгып жатышкандыгын жана бул тарыхый миссия экендигин белгилеген. Булак Назар Ньюс KG.